Сатып алган чөптү бапесте өтпөйт. Ат башы райондогу Акмойн айылынын фермери Руслан Нурманбетов ар кыш сайын 1000 бодон чөп камдап, анысы кең кесир жетчү. Ал эми бул жолу калың түшкөн кар эрибей, ага жараша мал колду карандыктан тойту түгөнүп, айласы кетип турган кези. Кредит алып чөп алып атабыз. Ошо жаз апрель, мартта чыгып кетчү эле, быйыл чыкпай атат. Апрелдин 1 болду мына. Ошо кыйналып эле атабыз, жылкылар көтөрүм, бала салды бүт, төл жок. Шу жашоо кыйын. Ал эми Русландын коңгусу Эркинбек Султакаевдин чөбү да, жеми да жетпеди. Мындай оор жагдан арылуунун аракетин жасап, малын базарга алып чыкканы менен анысы өтпөдү. Минген автобустан бери сатып ийип, чөп сатып алды. 100 миңге чукул акчага чөп алып атабыз. Ana мына чөп деле ванчын улам алып сатып алган деле немеси берекеси болбойт экен. Негизи кыштын узарышы жана жаздын кечигиши бир эле Ат башы райондолорду эмес, бүтүндөй Теңир Таймандаларды жарга такады. Былтыркы курактын кесепетинен тойт аз камдылган аскеренсип, чүйдөн ташталган чөпкө тоо малы топук кылбады. Эң кейиштүүсү, малчынын кышты кыштай төккөн мээнети текке кетип, мал өлүмү арбын. Албетте, мындай шартта буга чейин 10% үстөмүн алынган насырлардын толук өлчөмдө кайтарылары күмөн. Эми жанакы колунда жоктор алганда ошолор. Ошол мал менен эптеп ого жагылып окат кылып кетем деп алган. Эми ошолордун баары жолуккандын баары кандай төгөм андай болон бирин экинден өлүптүр, бирин экисин сатып чөп алыптыр. Анан эми мамлекеттен эми башка жардам болсо да ошону бир мөөнөтүн узартып, бир комиссия чыгарып бир карап берсе элге жакшы болот эле да. Жанатан сөз булуп жаткан Ат башы районунун дээрлик баардык айларында мына мынтип акырлар бош, тойт болсо жок. Айласы кеткен эл кардын калың түшкөнү арбай, колдогу малын талааларга айдап чыгууга аргасыз. Бөлөкбай Шеримбеков, Чолпонбек Абасов, коомдук 1 канал, Ат башы району.